Жунустун китеби 1-бап. Жунустун чакырылышы жана качышы. Аметай уулу Жунуска Теңирден мындай сөз болду. Тур, улуу шаар Ниневиге барып, ошол шаар жөнүндө пайгамбарчылык кыл. Анткени анын кыянат иштери мага жетти. Ошондо Жунус Теңирдин жүзүнөн Таршышка качып кетмекчи болду. Ал туруп Жаппага келди да Таршышка жөнөп жаткан бир кемени таап, жол акысын төлөдү. Теңирдин жүзүнөн качып, Таршышка алар менен бирге кетиш үчүн кемеге түштү. Бирок Теңир деңизге катуу шамал жөнөттү. Ошондо деңизде катуу бороон башталып, кеме талкалана турган болду. Кем айдоочулардын үрөйү учуп, ар ким өз кудайын чакырды. Анан алар кемени жеңилдетиш үчүн андагы жүктү деңизге ыргыта башташты. Жунус болсо кеменин ылдый жагына түшүп, жатып уктап калган эле. Ошондо кеме башчысы ага келип мындай деди: "Сен эмне уктап жатасың? Тур, өз кудайыңды чакыр. Балким Кудай бизди эске алып, өлбөй каларбыз." Анан алар бири-бири менен мындай деп сүйлөшө кетишти: "Эй, жүргүлө. Өкчөмө таш ыргытып, кимдин айынан ушул кырсыкка калып жатканыбызды билели." "Чын эле?" "Ооба, чын эле. Жүр." Өкчөмө таш ыргытышты. Ал Жунуска түштү. Ошондо андан мындай деп сурашты: "Айтчы, бул кырсыкка кимдин айынан кабылдык? Эмне иш кыласың? Кайдан келе жатасың? Кайсы өлкөдөнсүң? Кайсы элденсиң?" "Мен евреймин. Деңизди жана кургактыкты жараткан асмандагы Кудай Теңирден корком." Жунустун айтып бергенинен улам алар анын Теңирдин жүзүнөн качып бара жатканын билишти. Ошондо алардын үрөйү учуп, андан кайра сурашты: "Эмне үчүн мындай кылдың? Деңиз тынчыш үчүн биз сени эмне кылышыбыз керек?" Анткени толкун күчөп бара жаткан эле. Жунус аларга мындай деди: "Мени алып деңизге ыргыткыла. Ошондо деңиз тынчыйт. Анткени бул катуу бороон менин айымдан болуп жатканын билем." Бирок ал адамдар кургактыкка жетиш үчүн баардык күчү менен калак шилтей башташты. Бирок жете алышкан жок, анткени деңизде аларга каршы толкун күчөдү. Ошондо алар Теңирди чакыра башташты. "О Теңир, сенден суранабыз. Бул адамдын жаны үчүн биз кырылып калбасак экен. Жазыксыз канды мойнубузга сала көрбө. Анткени сен, Теңир, өзүңө эмне жакса, ошону кылдың." О Теңир. О Теңир, эмне жакса ошону кылдың. Теңир. Анан Жунусту алып деңизге ыргытышты. Ошондо деңиздеги толкун басылды. Ошондо бул адамдар Теңирден абдан коркуп калышты. Теңирге курмандык чалышты жана убадаларды беришти. Экинчи бап. Жунустун сыйынуусу. Теңир бир чоң балыкка Жунусту жутуп алууну буйрук кылды. Жунус ал чоң балыктын ичинде 3 күн 3 түн болду. Жунус чоң балыктын ичинен өз Кудай Теңирине сыйынды. Ал мындай деди: "Кайгы тартканымда Теңирди чакырдым. Ошондо ал мага жооп берди. Мен өлгөндөр жаткан жайдын ичинен ыйладым. Ошондо сен менин үнүмдү уктуң. Сен мени деңиздин тереңине, деңиздин ортосуна ыргыттың. Мени суу курчады. Сенин бүт иримдериң менен толкундарың менин үстүмөн өттү. Ошондо мен сенин көз алдыңан четке кагылдым. Бирок сенин ыйык үйүңдү мен кайрадан көрөм дедим. Мени суу курчап, жаныма коркунуч туулду. Мени туңгуюк кучагына алды. Башыма деңиз чөптөрү оролду. Мен тоолордун түбүнө чейин түштүм. Жер мени өзүнүн кулпулары менен түбөлүккө бекитти. Бирок сен, менин Кудай Теңирим, менин жанымды өлгөндөр жаткан жайдан алып чыктың.
Жаным алсырап калганда Теңирди эстедим. Менин сыйынуум сага, сенин ыйык ибадатканага жетти. Эч нерсеге арзыбаган жалган кудайларды урматтагандар өздөрүнүн боорукер кудайын таштап коюшту. Мен болсо сага ыраазычылык билдирген үнүм менен курмандык чалам. Эмнени убада кылсам аткарам. Куткарылуу Теңирде. Ошондо Теңир чоң балыкка буйрук кылды. Ал Жунусту кургактыкка бүркүп чыгарды. Үчүнчү бап. Жунустун тил алуусу. Анан Жунуска Теңирден экинчи жолу сөз болду. Тур, улуу шаар Ниневиге бар. Мен сага эмнени буйрусам, ошонун баарын ошол шаарда жарыяла. Ошондо Жунус туруп, Теңирдин сөзү боюнча Ниневиге жөнөдү. Ниневи Кудайдын улуу шаары эле. Анын башынан аягына чейин жөө басканда 3 күндүк жол эле. Жунус шаарды аралап, бир күндө канча жол басууга мүмкүн болсо, ошончо жол басып, жар салды. 40 күндөн кийин Ниневи талкаланат. Уктуңарбы? 40 күндөн кийин Ниневи талкаланат. 40 күндөн кийин Ниневи талкаланат. Ошондо Ниневиликтер Кудайга ишенип калышты. Орозо жарыялашты. Кичинесинен чоңуна чейин зумбал кийишти. Бул сөз Ниневи падышасына жетти. Ошондо ал тагынан туруп, үстүндөгү падыша кийимин чечип, зумбал кийип, гүлгө турду. Анан падыша өзүнүн жана төрөлөрүнүн атынан Ниневиде мындай деп жар салууну буйрук кылды. Адам да, мал да, өгүз да, кой да эч нерсе жебесин, жайытка чыкпасын, сууда ичпесин. Адам да, мал да, өгүз да, кой да эч нерсе жебесин, жайытка чыкпасын, сууда ичпесин. Адам да, мал да, өгүз да, кой да эчтеке жебесин, жайытка чыкпасын, сууда ичпесин. Адамдар да, мал да, зумбал жамынып, Кудайга боздоп жалынышсын. Ар бири өзүнүн жаман жолунан, зордук, зомбулук иштеринен баш тартсын. Ким билет, балким Кудай боорукердик кылып, өзүнүн бизге каршы жалындаган каарынан кайтар. Биз өлбөй каларбыз. Ошондо Кудай алардын иштерин, жаман жолунан бурулганын көрүп, аларга алаамат түшүрөм деп айткан сөзүнө өкүнүп, алаамат түшүргөн жок. Төртүнчү бап. Жунустун капа болушу жана Кудайдын ырайымы. Жунус буга абдан капа болуп, аябай туталанды. Ал Теңирге сыйынып, мындай деди. О, Теңир, мен өз өлкөмдө экенде эле ушундай болот деп айтпадым беле? Ошон үчүн мен Таршышка качып кеткем. Анткени сенин жакшы, боорукер, абдан чыдамдуу, абдан ырайымдуу Кудай экениңди жана алаамат үчүн өкүнөрүңдү билгем. Теңир, эми менин жанымды ал. Анткени жашагандан көрө өлгөнүм артык. Чыны менен эле. Бул сени ушунчалык капалантыбы? Жунус шаардан чыгып, анын чыгыш тарабындагы бир жерге алачык жасады да, шаар эмне болоорун көрүш үчүн ошол алачыктын алдында көлөкөдө отурду. Кудай Теңир бир өсүмдүк өстүрдү. Жунусту кайгыдан куткарыш үчүн, анын башына көлөкө болуш үчүн ал өсүмдүк жогору көтөрүлдү. Жунус ал өсүмдүккө абдан кубанды. Бирок эртеси таң атканда Кудай бир курт чыгарды. Курт өсүмдүктүн тамырын жеп салды. Өсүмдүк куурап калды. Күн чыкканда Кудай аптаптуу чыгыш шамалын жиберди. Күн Жунустун башын куйкалай баштады. Ошондо ал алсырап өзүнө өлүм тиледи. Жашагандан көрө өлгөнүм артык. Жунус, чыны менен эле сен бул өсүмдүк үчүн ушунчалык капа болдуңбу? Ооба, мен аябай капа болдум. Ошондо Теңир мындай деди. Сен өзүң мээнет кылып өстүрбөгөн, бир түндө өсүп, бир түндө соолуп калган өсүмдүк үчүн өкүнүп жатасың. Анан мен кантип оң колун сол колунан ажырата албаган 120 миңден ашык адамы, көп сандаган малы бар улуу шаар Ниневини аябайын.